жүрген біреу бар да тамағын синявская бітеке деген бар ошондой жер ошонысын жөн эле биз бергенде минткенде ошол жерде окулуп калган мага ошону айтып калбадым мен да десем эле ой молодец ошол жерде келип калыптың анан тиги калган өзү айтып түнтө берет экен жаңы саас үйлөр карачы мына чыгармачыларды болбосо өзү министр карасаң анан ошону сен каерден келип калдың деди мен анан каяктан жанагында болуп калган да анан кийин ошентип атып сүйлөдү мен муну угардым анан бир атайын анан барып кайра туруп уйкумачыл депти анан кайра барып туруп машина менен алып кетип таң атканча окуп чыкпадым анан чындап эле жанагы баарын окуй албайсың окуганга чейин да анан ошентип анан күнүгө эртең күнүгө чалат кечинде кайерден келип калдың ошентип отуруп бүтүртпөдү жана окуп аягына чейин чыгартып окуду кандай киши экен мындай бүтөт экен да пикириңди айт деп ушинтип анан айлап ошондо окуп чыктым анан жанагы жан жаза ошол учурда айтылып атты окшойт мен унутуп калдым да андан бери 15 жыл өтүп 12-жылда 12-13 жылда бирдекелер болду да сөз болгондо şimdi al kanatlanganday болуп аткандыр да диалог көп болду да мындай ортодо ошо телефон аркылуу ошону аны сен айтканды турбайбы карчы коскоп берип андайды унутуп калам мен аны айтсаң бирөөгө айтсаң азыр сен го өзүң сен мындай мен жан дүйнөнү түшүнөсүң мен жөн эле бирдекени айта бербесимди билесиң бирөөгө айтсаң мактанып атат деп атын сатып тигини деп сразу ушинтип экен мен байкап калдым да талашта ушундайларды байкап калдым байкабай бир жерден өшүрсөм анан эртеси күнү эле ду деп башка сөз уккандан кийин окшойт теңирден тертет бул жөн эле бул лап сөзөн жөн эле бекелер деле сүйлөйт экен жок нерсени ошо эчтеке айтпай калгам ушу негизи ушу тема жабылган да биротоло жанымда турган даже жана ичкенинен түшкөн сүрөттөр барго ошондо тиги таластан өзүнүн туугандарым бар ой мунун баары фотошоп фейк десе ошентип өзүнүн туугандары сотко берип пикиримди алып барып ошого чейин болду мен ошо коктуга барыпчы көп нерсени алып келдим мен барганыма сүйүнүп атам коктудан наоборот жана мен жана тиги айттым да эми низость да эч нерсе көрбөйүн караңгылыкта жанагы акын ким эле жана шляпа Урманбетов деген шляпа Кыялбек аке ай жаке сен талашка кетип туруптур ой коктуга кеттим бирок коктон көп нерсени алып келдим колума калем кармамыш болуп келдим десем минтип туруп калган анан бу кандай болду деп мен да карап турсам атайын 2 саат кырчытабады коктудан бирдеке шаардан бирдеке типа шаардан ала албайсың ала албаган нерсеңди коктудан көп нерсе табасың дегендей кылып 2 саат кырчытады да элтирди укмуш экен күчтүү экен сөздөрчү мага жакты ал жөн эле мүнтө эле айтып койду турган жерден чыгарып ошо коктудан таап келдим дедим мен көп нерсе аяка коктуга барбасам мен аңгемелерде жазылмаган эмес эчтекеде жазылмаган